түшкү тамак. Специялар кошулган эт, куурулган жана татымалдар бар тамак жебеңиз. Десертке көбүрөөк жаңы жер жемиштер. Шилтемени басып рецепттер жана тамактанууга варианттар менен кененирээк тааныша аласыз. Тамактангандан кийин дароо таза абага чыгып 5-10 мүнөт сейилдеп келиңиз. Күндүн экинчи жарымында майда күйдө нерселерге ачууланбаганга аракеттениңиз, анткени андан кийин тамеки чегүүгө каалооңуз күч алат. Өз күчү чарчап турганда ушул мүнөттөн баштап майда ийгиликсиз нерселерге көңүл бурбайм деп чечип коюңуз. Эстеп калыңыз, күнүнө 2 же андан көп пачка тамеки чеккен адамдардын арасынан ар бир 7-чи адам өпкөнүн рагынан каза болот. Тамеки чекпегендердин арасынан ар бир 270-чи гана адам. Күндүн экинчи жарымына коюлган милдетиңиз. Эгерде тамеки таштаганга аракет кылып жаткан кесиптешиңиз бар болсо, ага телефон чалып же барып келиңиз. Ал сиздин колдооңузга муктаж. Кечки саат 4:30 аябай чылым чеккиси келет деп айтылат, ошондуктан эркиңизди топтоңуз. Кечки тамак. Абайлаңыз, кайсы тамак аштар тамекиге каалоо пайда кылаарын билдиңиз, ошондуктан кечки тамакка туура меню тандаңыз. Тез тоюп албаңыз, көзөмөлгө алыңыз. Анткени чоң тоюп алсаңыз уйкусурап баштайсыз дагы, эркиңиз бошой түшөт. Аз өлчөмдө гана тамак жеңиз, өзүңүздү көзөмөлдөңүз, көп жебегенге аракет кылыңыз. Кечки тамак болушунча жеңил болсун. Шилтемени басып, рецепттер жана тамактанууга варианттар менен кененирээк тааныша аласыз. Эсиңизден чыгарбаңыз, эртең менен жакшылап жеп, түштө жакшы тоюп алган жакшы. Кечки тамактан кийин телешоу, сериалдар же кинолор сизге капкан болуп калат, ошондуктан таза абага дем алып, 15-20 мүнөт сейилдемейин аларды көрбөңүз. Кечкисин үйдө. Биринчи, бир аз сейилдегенден кийин же тамактангандан кийин терең дем алууга бир нече көнүгүү жасаңыз. Бул жерде шилтеме бар. Экинчи, чыңалууну жаза тургандай ваннага же душка түшүңүз. Суу жылуу бекен текшерип алыңыз. Үчүнчү, эртең менен ваннага же душка түшүп, шашпай тамактанып алыш үчүн айгай саатты эртерээк коюңуз. Төртүнчү, таңкысын көз ачаар менен дароо көрүнө тургандай тамекиден баш тартуу планыңызды телефонуңуздун эскертүүсүнө коюп коюңуз. Эч качан кандай гана шарт болбосун, көңүлүңүздү чөгөрүп үмүт үзбөңүз. Балким 1 же 2 жолу кармана албай чегип алышыңыз ыктымал, а бирок сиз бир эле күндө басканды үйрөндүңүз беле? Албетте, бир канча жолу жыгылсаңыз керек. Бирок ошол замат туруп кайра-кайра аракет кылгансыз. Сизди чын жүрөктөн куттуктайм. 2 күндү тамекисиз өткөрдүңүз. Колуңуздан келди. Ушул бойдон уланта бериңиз.